Нура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. 4-бөлүм. Жол караган күндөр. Жайдын мемиреген жылуу күнү. Өлөңчөбү бурала өскөн адырлар кеңирсип, анын жогору жагында көк менен түбөлүк бириккен, төбөсүнөн кар кетпеген аскалуу тоолор шаңкаят. Ала тоолордун күнгө чагылышкан чокуларында муз жалтырайт. Суунун жейген бойлото жыш өскөн карагайшак бадалдар дүмпүйүп, киши эмес жылкы аралап кирип кетсе да бою көрүнбөй калчудай. Гүлай сулууну коштоп жүрчү нөкөр кыздар жайыла аккан суунун жээгинде бири-бирине суу чачышып, бейкапар ойноп жатышты. Калың бадалдардын түбүндө тигилген жашыл жибек чатырда атайын нөкөрлөрүн ээрчитип сейилге чыккан Куттемирбектин кызы Гүлай бийкеч төрдө салынган килемде көлөкөлөп, манчыркаганы жүзүнөн билинип отурду. Демейде салынып жүрчү аппак үлпүнчөгү жерде жатты. Бойго жеткенден бери көз тийбесин деп Гүлайды элге көрсөтпөй, мойнуна тумар тагышып, бетине үлпүнчөк жаап коюшкан. Ал тууралуу эл оозунда ар түрдүү аңыз кептер айтылып, бул чөлкөмдө атагы чыккан сулуулардын бири эле. Нөөкөр башчы жибек саймаланган чакан эки баштыктын биринин оозун ачып, ичине салынган аппакай бермет шуруларды килемдин үстүнө чачып жиберип санап жаткан. 122 күн болуптур, бегим, деди жибек акыркы шуруну баштыкка салып жатып, Гүлайды бүжүрө карап. Ох, ушунча өтүп кеттиби? Гүлай нааразы боло жибектин айтканын кулагына илбегендей, татынакай ээгин таянып туруп, өктөн буйрук берди. Кана, кайра санап чык. Жибек иши кылып чатак салып ачууланбас экен дегенде шамдагай кыймылдап, Ханбикенин каш кирпегин жагалдана карап, баштыктагы шуруларды кайрадан килемдин үстүнө төгүп жиберип санап кирди. Гүлай кара булут кербеңге кеткен сайын ушул баштыкка салынган бермет шурулардын бирин күн сайын экинчи баштыкка салдырат. Ушинтип күн санайт. Гүлайдын санагы боюнча асманда ай 3-4, кээде 7-8 жаңыргандан кийин кара булут кагандын айлана кербенден кайтып келчү. Кара булутту ичинен тымызын жактырарын Гүлай жана нөкөр башчы жибектен башка азыр жанадан билбейт. Кара булут кызга сырдуу да, келбеттүү да көрүнөт. Бул жегирдегилердин эч кимисине окшобой, укмуштуудай кеп тапкан чечендиги жана көптү билгени менен Гүлайдын көңүлүн арбап турат. Аны качан, кантип жактырып калганын кыз өзү да түшүнбөй жүрөт. Гүлай бегим кош кел деген жерде ордодо төрөлүп, ошол жерде эс тартты. Куттемир атактуу бек эле. Ал үчүн оозун ачса алтын кашыктап берүүчү тамак, ойнойм десе айылдагы атактуу чебер уздар жасаган түргүн куурчактар даяр эле. Апасы Сунайым бегим төрөлгөндө эле каш кирпиген капкара болуп, өзгөчө сулуу төрөлгөнсүң деп көп айтат. Азыркыга чейин ар дайым сулуу кызым деп эркелетет. Түркүн көйнөктөрдү кийип, көпөлөктөй кулпунуп турчу. Кашында багуучу аялдар чаркайланып, жалынып жалбарып, мактоого алышчу. Гүлай өзүнүн өзгөчө кыз экенин ошол кенедей чагында эле сезген. Жанына келген башка кыздардын чачын мыкчы кармап жулуп, төпөштөп койгондуктан өзү теңдүү кыздар аны менен ойнобой ыйлап качышчу. Эс тартып калган кезинде көчөбүз деп калышты. Көчүү деген эмне экенин ага чейин Гүлай билчү эмес. Ошентип акыры көчүштү. Ошол көч Гүлайдын күнү бүгүнкүдөй эсинде. Кыз атка мингенден корккондуктан апасы Сунайым аны төөгө мингизип, башына ак сөөк айымдар гана салына турган калдайган ак уромолун салынып көч баштады. Көч жетер жерине жеткен кезде алыста калкайган айыл көрүндү. Бул даңазалуу жарашкагандын айылы экенин кичинекей кыз кийин түшүндү. Көч токтору менен атасы Куттемир, апасы Сунайымды агасы Шааболот үчөнү ээрчитип, ортодо тигилген аппак өргөгө келди. Өргөнүн кеңдигинен анын баш аягы көрүнбөйт. Төрдө такта отурган кишиге атасы өзгөчө ызат кылып жатты. Буга чейин Гүлай атасынын башка бирөөгө баш ийип, андан ылдый отурганын көргөн эмес.
Менин атамдан кыйын турган бул ким болуп кетти деген күдүк ой башына келди ошону көргөндө. Тигил киши сакалы буурул тарткан, экиини далдайган албеттүү киши экен. Жанында чачтары бешкөкүл өрүлгөн, өзүнүн боюнан экесе келген жааны кармалап ойноп отурган секелекти көрдү. Ал Айбарча болчу. Кыз Гүлайга тикчиип карап калды. Гүлай эмнегедир кыздын көз карашынан коркуп, кирпидей жыйрылды. Биринчи жолу аны тайманбай караган кызды кездештирген ушул. Болбосо андан баары коркуп турушар эле. Жараш Кагандын өргөсүнө чыккандан кийин апасы Сунайымдан Кош көлгө кайра качан кетебиз деп сурады. Эми мындан ары кетпейбиз. Ушул жерде болобуз, деди кызын жетелеп бара жаткан Сунайым токтоо гана. Энеке, кайра кетеличи, деп ыйлап жиберди Гүлай. Ага Куттемир Каган атаң болот деп тааныштырышкан Жараштагы, Канайым энекең деген жетик каштагы, жада калса өзү теңдүү Айбарча дагы жаккан жок. Апей, жаман жорону баштап эмне ыйлайсың? Болду өңгүрөңөй басыл, деп биринчи жолу кызын тилдеди Сунайым. Гүлай апасына мындай сөздөрдү уккан эмес. Ээги кемшеңдеп, ызаасы ичинде калып таарынып, апасы адатынча соорутотко деп күттү. Бирок ал кызматчы аялдар менен нөөкөрлөрдү менен өргө көтөрүүнүн камында болуп, кызына көңүл бөлгөн жок. Ошол күндөн баштап Гүлай бактылуу кездери менен кош айтышты. Атасы Куттемир Жараш Каган менен катарлаш өзүнчө өргө көтөрүп, ушул айылда туруп калды. Эми өзү теңдүү кыздардын арасында ал башчы боло албай турган болду. Баягы ататы кармап, бул айылдагы аны тааныбай ойногонго келген бир кызды төпөштөйүн деди эле, кайдан жайдан пайда болго калган Айбарча аны токтотту. Эч кимге тийбе, ыйлатпа, болбосо чыбык менен сабайм, деп катуу эскертти ал. Гүлай эркелеги кармап, жер тепкилеп ыйласа дагы, бул ирет аны эч ким мурдагыдай да сооруткон жок. Өңүлдөп ыйлап жатып, өзү басылганча тим коюшту. Кыз бул чоң айылда эмне үчүн чоң адамдардан тартып кичинекей балдарга чейин баары Ханбийке деп Айбарчаны гана сыйлап турушарын, эмне үчүн өзү кийинки катарга жылып калганын түшүнбөй жүрдү. Жада калса ага кагылып, жалынып турчу багуучу аялдар дагы Айбарчаны карап калышкандай. Бир жерге чогулушса Айбарчадан өйдө отурбайт. Ашыкча тентектик кылып койгон кыздарды да, суу мурун балдарды да Айбарча кичинекей чыбык менен алаканга чаап, жазалап коет. Эч ким ага эч нерсе дебейт. Аны да бир-эки жолу чаап жазалганга үлгүрдү. Гүлайга эч ким болушкан жок. Ошентип секелек өзү каалагандай эркелеп жүрө албай калды. Гүлай Кагандын айылында ошентип экинчи катарга түшкөнүнө дилинде таптакыр макул эмес эле. Ушундан уланба, Айбарча Ханбикеге катуу атандашып жүрүп бой жетти. Ханбикедей болуп, ат жалында шамал менен жарышып, тулпардын туягында кагылган таканы түшүрүп аткан мерген кыз болбогону менен, сулуулугу менен, бул кең жайык менен Теңир тоодо атагы алыска тараган бийкечке айланды. Айбарча дагы өзгөчө, жоодур көз сулуу дечи, бирок Гүлай өзүн андан артыкмын деп эсептейт. Ал тургай Айбарчанын сулуулугу менен баатырдыгын башка уруулар билбесин деп ичи тарыгандыктан атайын жашыруун түрдө бир нече баштык тилде берет да, кербен менен келгендерге же айылга мыйманчылап Каганга учурашууга алыс жакындан келген кишилерге атайын жалданган жигиттерди алдыртан жөнөтөт. Алар кыябы келе калса, ошол мыймандарды коштой келген ат кошчуларга, кызматчы кулдарга Каганнын кызы Айбарча келбети суук, тамак соо, орой жана аюудой копол деген сыяктуу сыпаттамаларды айтып, күңкүл кеп кылып, акырын сөз таратышат. Ал эми Куттемир бектин кызы Гүлайдын сулуулугун айга күнгө теңеп мактап келишет. Айбарча көп учурда аңуулоого кетип, бир нече айлап Кызыл Зоо деп аталган Аскалуу тоонун түбүнө 40 нөкөрү менен чатыр тигип жатып алчу.
кызды булкагандын айылынан өмүр көрбөгөндөр өздөрү барган башка урууларга Кагандын кызы Айбарчаны ыраңы суук кыз экен, ал эми Гүлайды сулуу экен деп аңыз кеп таратып кете беришчү. Гүлай Айбарчадан ушинтип тымызын өч ала турган.